Assalamu alaikum Жамат. Assalamu alaikum Кыргыз элим, мекендештер. Кыргыз элим бийликтеги биздин төрагаларга кайрылып кетейин дегем. Биздин төрагалар генерал Камчыбек Кыдыршаевич, биздин урматтуу президент Садыр Нуркожоевич. Бизде бир система бар эле. Көп нерсени аныктап, изилдеп чыккан себеби биз электричество боюнча бир сунушум бар эле. Эгерде мамлекет тараптан бизге финанс жагын каржылап, чоң цех боюнча производствону даярдап берсе, биз бир чоң бир нерсени изилдеп тактап чыктык. Бул электрический мини гэс боюнча аныктап изилдеп чыктык. Ошол электрический мини гэсти алып ар бир үйгө доступный кылып чыгарып, Бишкекке да чыгарып ошону продажга койсок. Себеби бизде токту, основной нагрузканы, өкмөттөн алган нагрузканы усилтетип кыйнабастан, биздин ар бир кылган чыгарган мини гэс бул генераторубуз без звук болот, аябай шуму жок болот. Ал генератор өкмөттөн электричество потреблять этет. 1,5 киловатт. 1,5 киловатт ток потреблять этет. 1,5 киловаттын ток менен энергетик гэс иштеп, гэс минимально 14 киловатт ток чыгарып бере турган болот. Бул эң кичеси, эң кичүү, эң аз ток чыгара турганы. Эң көбү 3,5 киловатт өкмөттөн ток жейт дагы, мамлекет эмеге чыгарып иштеп берген, чыгарып берген тогу 80 киловаттка чейинки ток чыгарып бере турган ушундай мини гэстерди биз изилдеп чыктык. Ошол цех ошондой генераторлорду дагы чыгарыш үчүн бизге деген Кыргызстан ичинен, Бишкектин ичинен жакшы бир жерден цех болсо, цех производство кылып алсак, биз деген жана генераторлор, даяр генератор сатып алабыз. Аны деген бензиновый генераторлордун моторлорун алып ал жерге электрический мотор коюп, ал электрический мотор өкмөттөн ток менен иштеп генераторду айландырып берсе, ал генератор бизге деген токту көбөйтүп бере турган системаны биз изилдеп чыктык да. Себеби мен өзүм электромобиль айдаган себеби ошол нерсени тактап, изилдеп, тастыктап чыгышка вынужден болуп калдым. Электрический машинаны көп жерде биз токтоп, жанакы платный зарядка алып келип зарядтап жүрдүк да. Анан ошо зарядниктерди, Чаргет, Эвен ошолордун аппараттарын, оборудованияларын изилдеп чыктым. Аларды изилдеп, эмне себептен өкмөттөн аз эле ток жейт да, бул жактан машинаны зарядтап атканда 40 киловатт, 60 киловатт, 80 киловатт токту көбөйтүп берет деген суроолордун жообун таптым да, изилдеп жүрүп. Ошол себептен азыр карап көрсөм, ошол эле нерсени биз деген автономный гэс кылып, ар бир высотный домдун крышасына орнотуп, өкмөттөн 3,5 киловатт жейт дагы ток чыгарганда 80 киловатт кылып көбөйтүп бере турган мощный жанагындай мини гэстерди биз өзүбүзчө Бишкектин ичинде производство кылып чыгарайлы, көп количествода чыгарайлы. Өкмөттүн могу кабельный, электрический кабель тартылган эмелерге нагрузка болбой, жанагындай предприятиялар бар да, мероприятиялар бар, ошондой жактарга көп электрик энергия керек болгон кезде выдвижной машинанын прицептерине орнотуп жасап коебуз. Например, 300 килограммдык, 150 килограммдык, 200 килограммдык кылып жасап коебуз. Аны машина менен любой жерге ээрчитип барып, токко сайыптырып, бул жагын гэсти иштетип, гэстен өзүнө керектүү чоң количествода токту чыгарып бере турган мини гэстерди, выдвижной мини гэстерди чыгаралы деген, биз ошого деген мындай завод сыяктуу кылып жасап чыгаралы деген ниетибиз бар эле. Ошого деген финансы каражат жактан биз азыр бухгалтерия менен отуруп так курулуштун сметаны, анан оборудование, кичине сырьёлор боюнча дагы иш башына башталып кетиш үчүн эсептеп көрсөк, общий эсеп менен $350,000 акча керек экен. $350,000 акча болсо, биз ошо $350,000 бир жылдын ичинде сиздерге кайра чыгарып беребиз. Ошо акчаңыздарды, ошо $350,000 кайра чыгарып беребиз. Андан сырткары бизге ошо мамлекетке дагы ошол биздин мамлекеттин ичинде жок генераторлорду биз өзүбүз коюп берели, ошол мини гэстерди коюп берели. Мини гэс ток менен иштейт. Электрический гэстерди биз өзүбүз коюп, даярдап, чыгарып, жасап берели. Заодно биз дагы иштейбиз. Бизге дагы бир какой-то бир менет акыбыз калат определенный суммада.
и плюс мамлекетке дагы чоң жардам болот да. Азыр жер үйдө потребление алгандар, например, бир жер үйгө примерно 8 киловатт 7 киловатт кетет да. Например, Аристонго 1,5 киловатт, плиткага 1,5 киловатт, холодильникке где-то 512 ватт, это максимум пол киловатт да. Примерно ушундай сыяктуу эсепте бир үйгө примерно 6-7-8 киловатт кетет экен. Ошого өкмөттөн 1,5 киловаттан ток алып 1,5 киловаттка төлөйсүңөр, а калганын өзүңөр бул жакта вырабатывать этип турат, өмүр бою иштейт силерге деп ошондой мини гэстерди счетчиктен чыккан жерин уже өкмөттүн пломбасынан өткөндөн кийинкисине коюп, ар бир үйгө жанагы системаларды ошо мынча сом болот, ошончо сомго коюп беребиз деп биз жанагы өзүбүздүн мээнет акыбызды келишим бааны коюп берип, примерно по большему счету где-то бир 3,000 доллардан 2,5 миң доллардан болуп калат да. 2,5-3 миң доллар деген бул эч канча акча эмес да. Бир тойдун акчасы да жетпейт да, бир тойдун акчасы да канчалык чыкпайт да. Тойдун акчасы көп болуп кетет ажычы. Эми элде деген 2,000-3 миң доллар эч нерсе эмес да. 2,000-3 миң долларга андан көрө ошол мини гэстерди үстөрүнө коюп алса, ошол өтө чоң шанс болобу деген ойда ар бир адам, ар бир үйдүн, ар бир организациялар, ар кандай цехтер, заводдор өздөрүнө ошондой мини гэстерди биз цехтен заказ берсе ошого даярдап, канча киловатт напряжение, канча киловатт нагрузканы көтөрө турган, ошого ылайык баасын келишим баада чыгарып даярдап коюп берип турганга и гарантиясы менен самообслуживание кылып берип турганга, ошого бизге бир орточо түрдө бир цех керек. Ошол цехти биз деген дайындашыбыз керек да, ошол цехти жасашыбыз керек. Ошол цехти жасап, цехти курганга бизге место керек, производстволор керек. Ошо производство кыла турган бизге бир какой-то ар кандай станоктор керек. Ошол станокторду сатып алып, бардыгын даярдаганга бизге максимум 350 миң доллар акча керек. 350 миң долларга эгер каржылаганга биз даярбыз десеңиздер, мен любой маалда ошо Кыргызстандын гос энергосбыттын министри болуп азыр аталдыбы, электр энергиянын кайсы министрликти башкарсам, ошол жак менен макулдашып чоң иштешкенге мен даярмын. Менин атым Нуртилек, Нурбек дешет, ошо ар кандай ошо Нурбек, Нурик дешет. В общем, кайрылышта менин номерим болот 0700 менен 39 20 23. WhatsApp номер бар, ошол номерде WhatsApp. Любой маалда кайрылсаңыздар болот. Анан эгер ошого макул болсоңуздар, биз иштешкенге даярбыз.